Жайыл районунун рай борбору Кара Балта шаары. Андыктан райондук сот Кара Балтада, шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Азыркы учурда сот укуктук реформасынын алкагында бүткүл өлкө аймагындагы соттордо жаңылануу жүрүп жатат. Мисалы, биз бүгүн Чүй облусунун Жайыл райондук сотундабыз. Бул жерде мекеменин кире беришинде эле мына ушундай мониторлор орнотулган. Бул жерде бүгүнкү 5-сентябрга белгиленген сот иштеринин орду жана убактысы көрсөтүлгөн. Жарандар мына ушул жерден өздөрүнүн сот иштери боюнча маалымат алган соң, андан ары сот отурумдар залына кетишет. Сот отурумдарынын залы мурдагыдан бир кыйла өзгөргөн. Тегерете видео камералар, үн жазуучу жабдык жана процессти түз көрсөтүп туруучу экрандар турат. Анын артыкчылыктары тууралуу бизге сот отурумунун катчысы Данияр Тыналиев айтып берди. Ар бир кабинетте, эмеде залда ар бир бурчта камералар турат. Бүт баарын фиксирование кылып, процессте эмне болуп атканын, ким эмне деп сүйлөп атканын, кандай өтүнүштөр кылганын ошонун баары жазылат. Анан ушу аудио видео фиксация ушу секретарларга дагы абдан чоң пайда берет. Кийин керек болсо ушу иштин карап туруп эле нумерациясы менен эле көтөрүп туруп анан толуктап койсо болот. Райондук сотто 3 сот залы бар. Азырынча алардын бирөө толук кандуу санарип жабдыктар менен жабдылган. Сот процесстеринин көбү ушул залда өтүүдө. Отурумдун бардык катышуучулары соттук териштирүүлөр тыкыр көзөмөлдө өтүп жатканына өздөрү күбө болуп, ишенимдүү отурушат. Сот отурумдар залынын аудио жана видео жабдыктар менен жабдылганы жөнөкөй жарандар үчүн дагы жакшы болду. Анткени мурдагыдай айыпталуучулардын көрсөтмөлөрүн бурмалап же жаап жашырып коюу деген азыр жок. Бул бир четинен соттордун дагы ачык айкын жана таза иштешине өбөлгө болду. Райондук соттогу ар бир кыймыл автоматтык маалыматтык тутумда камтылат. Жарандардын арыздары электрондук түрдө толтурулуп, ишти судьялардын кимиси карап жатканы, убакыт мөөнөтү, өндүрүштөгү иштин кайсы деңгээлге келип калганы компьютерде көрүнүп турат. Жыл башынан баштап 1418 иши кабыл алынды. Анын ичинен жарандык иштерден 1028, кылмыш иши боюнча 45, соттук материалдар 106 материал катталган. Райондук сотто автоматтык маалыматтык система, кылмыш иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү, аудио жана видео тасмага тартуу толук кандуу колдонулуп, ага катар сот KG сайты менен тыгыз байланышта иш жүргүзүлөт. Ошо аудио видео фиксация ошо ачык соттук отурумдун ошо принциптерин сакталып атат. Бизде кабинеттерде да бардыгы видео камералар бар. Соттун отурумда катышуучулар эч качан кире алышпайт кабинетке. Только сот процессинден эле жолугабыз. Санариптештирүүдөн сырткары кынтыксыз сотторду тандоо, сот тармагындагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу, тармактын материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында тынымсыз иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Айтмакчы, жергиликтүү соттордо катардагы кызматкерлерден тартып, судья, сот аткаруучуларга чейин иштөө шарттары жакшырып жатат. Бардык компьютерлер жанагы АИС реестр Должников деген программага кошулган. Алардын кайыкта катталган, кайсы жерде жашап атат, акыркы пропискасы кайсы жерде, ошолордун бардыгы чыгып электрондоштурулду да. Азыркы учурда сот аткарчылар ошо боюнча башка райондо жашаса башка районго кетирип, башка жерде болсо ошол боюнча жөнөтүп атабыз. Райондук сотто учурда санарип жабдыктар менен толук кандуу жабдуу улантылып, 2019-жылдан тарта ишке кирген жаңы кодекстерди пайдалануу боюнча иш аракеттер тажрыйба жүзүндө тынымсыз жүргүзүлүүдө. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24, Чүй облусу, Жайыл району.